Жаңы жыл түнү Москванын түштүк чыгышында мигранттардын ортосунда эре жаңжал болгонун Интерфакс билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, жаңжал 1-январга караган түнү Текстильщики метрополитеніндеги Грайвороновская көчөсүндө болуп, ага Өзбекстандын 3 жараны жана Кыргызстандын 10 жараны катышкан. Мушташ учурунда бир нече адам бычактан оор жаракат алышкан. Алардын экөө Өзбекстандын, бирөө Кыргызстандын жараны деп билдирди Булак. Алдын ала маалыматтарга караганда, чырдын чыгышына жеке кастык себеп болгон. Жаңжалга катышкан Кыргызстандын 9 жараны милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, аларга чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам тарабынан Орусиянын аймагында жүрүү режимин бузуу беренеси боюнча административдик протоколдор түзүлдү. Бул беренеде Орусиядан чыгаруу менен 5-7 миң рублга чейин айыппул салуу каралган. Каналыбызга эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписациядан кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочондо сөз түрдө басып кетиңиздер. Адеми каналыбызга колдоо иретинде бир дана лайк басып коюңуздар.